Kafaratта azat kılуу menен кийим кийгизүүдө баасын берүү не болбой жарабайт. Kafaratта azat кылган ордуга мен акчасын эле берип коеюн. Жана кедейлерге 10 кедейге кийим алып бериш керек да. Ошо акчасын берип коеюн десеңиз жарабайт. Андыктан эгер кийимдин баасына барабар болгон бир кийим берилсе, бир кийим болуп не болот? Эсептелет. 10 кийимдин баасына барабар бир кийим берип койду да. Түшүндүңүзбү? Kafaratта милдет боло турган кийимдин, мисалга, баасынын ордуна бир кийим берди, ушунчалык кымбат 10 кийимге барабар. Жарабайт. Аны 10 кишиге бериш керек. Ошондой эле курбандык чалган кезде мен баасын берип коем десең болбойт. Hadiyada дегенде жана Меккедеги союла турган немелерде баасын берип койсоңуз жарабайт. Акыйкада баасын берип койсоңуз жарабайт. Азат кылууда баасын берүү не экен? Кул азат кылууда жарабайт. Колду өзүнө азат кылыш керек. Урматтуу окуучулар, ушул жерде сабакты токтолду. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.